Жогорку Кеңештин депутаттары Эрнис Айдаралиев менен Марлен Маматалиев өлкөнүн ар бир жаранынын медициналык кызмат алуусу жеткиликтүү жана ачык болуусун каалайт. Андыктан алар мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан. Мыйзам долбоору жарандардын медициналык камсыздандыруу боюнча укуктарын бекемдөөгө жана аларга медициналык кызматтар тууралуу толук маалымат берүүнү камсыз кылууга багытталган. Мыйзам долбоорунун максаты жарандардын медициналык жардам алуудагы маалымдуулугун, жеткиликтүүлүгүн жана кызмат көрсөтүүнүн ачык айкындыгын жогорулатуу. Учурда 5035 жаран камсыздандырылган. Фонд 145 саламаттыкты сактоо мекемеси менен келишим түзгөн. Мыйзам долбоору кошумча каржылоону талап кылбайт жана терс кесепеттерге алып келбейт. Депутат Камила Талиеванын пикиринде бул тармакта иш чабал, медициналык камсыздандыруу фондунун иши жетиштүү деңгээлде жолго салынган эмес. Эл арасында түшүндүрүү иштерин жеткиликтүү жүргүзүп, депутат эл аралык тажрыйбаларды колдонууга чакырды. Мына эл аралык стандарттарды карагылачы. Медстраховка канчалык деңгээлде жолго коюлган. Биринчи кезекте медициналык жардам алууда дароо камсыздандырылдыңбыз дейт. Дароо эле медстраховкасын сурайт. Эгер жок болсо эч ким сүйлөшпөйт. Биз дагы ошондой стандартка барышыбыз керек деп эле келем да мен. Талкуу малында депутат Алишер Эрбаев мыйзам долбоорун колдой турганын айтып, айрым түшүнүктөр жана терминдер боюнча тактоолорду киргизди. Соцфонд, налоговый, анын фомус жана башкалардын жанагы милдеттерин аткаруучу боюнча жазып атасыздар. Ушул 13-берене менен 14-15 менен камтылып келип атат. Талкууда депутаттар мыйзам долбоорунан бир аз четтегени болбосо түпкүрүнө медицина тармагында суроолорду узатышты. Аймактарда тагыраагы Талас районунда кооптонуу бар. Себеби 4 райондо заңгыраган ооруканалар салынып, оңдолгону менен бейтапкана менен жергиликтүүлөр дарыгерлерге муктаж. Тажрыйбасы мол доктурлар айлык акынын аздыгынан жеке клиникаларга, айрымдары чет өлкөлөргө жумуш издеп кетишүүдө. Талас областында абдан бир саламат сактоо тармагында абдан бир оор көйгөйлөр болуп атат. Себеби отделениялар жабылып атат. Врачтар кетип атат. Биз кечеги бирөөлөр айтат, мыйзамды кабыл алып берип койгондон дейт. Айлык маянасы астыгынан дейт. Ошол эле частный клиникалар кетип атат. Эми отделенияда врачтар кеткенден кийин алардын баары бош орун болуп калып калат. Ушул жагын бир жеке министрге айтып барсаңыз, катуураак көзөмөлгө алып барып көрбөсө, бул абдан эле кооптуу экен. Ошол эле бир область эмес, Талас областынын 4 райондун больницаларынын бардыгында ушундай көйгөй бар экен. Бардыгына жолугуштук. Ошол менен биргеликте эле дагы врачтар жетишпейт дейт, айлык маяналар дейт. Региондордо тез жардам мунаасына болгон муктаждык жаралууда. Маңгыт айылында биз жаңы оорукана ачылган корпус. Ошол жерге тез жардам машинеси жок да. Бар, бирок эски. Ал көбүнчө жана элдин жардамы менен жанагы ковид маалында алынган машинелер. Тез жардам маселеси бүт эле жерде бар окшойт. Тез жардам машинасы анткени мага жазып атышат. Арашан айылында Нурсулуу деген 3 баланын энеси күтүп туруп тез жардам келбей коюптур, кыскасы кыйналып атышыптыр да. Ушул Арашан айылына да тез жардам машинесин берип коюңуздар деп суранып атат. Талкуудан кийин Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргыз Республикасында жарандардын медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды.